5 сом 10 сом жана заправка келсең да карасаң бияны турбайбы жанагындай эшикте туруп ошого эле салып кете бергиле. Баарыңарда машина бар, токтойсуңар, салып коюп, машина кетип кала бер. Эч проблемасы жок. 5-10 сом, 20 сом, 100 сом, эми эң крупный купюра 5000 сом, машалла, жүрөгүңөн чыкса ошондо кылып сал. Эмне үчүн анткени себеби ошол канча садака берген сайын, ошончол адамдын жашоосу оңолот. Садака берген сайын оңолот да. Берген сайын шайтан сени номер душман кылып, бирок тетакта туруп кээбилер бар го, метип карап ичилип, экшүмүш карасаң тетигин деп турат го. Шайтан ошончо мына бүгүн 10 сом бердиң, эртең 20 сом бердиң. Ар бирине 10 сом берсең 10 метр, 20 сом берсең 20 метр, 50 сом берсең 50 метр, 100 сом берсең 100 метр, мынекен 200 сом берсең 200 метр, 500 сом берсең 500 метр, 1000 сом берсең 1000 метр, 2000 сом берсең 2000 метр, 5000 сом 5 километр, субханалла, шайтан сен жана гарантия жоло келбейт. Карыз болсо 5 сом эчтеке болбойт. 5 сом 5 метрде асылып турган жок дегенде. Жемал крупный. Бирөөнү үй салып берем деп баштабаш керек да, карыз болуп турчу. Бети атап бермекмин деп болбойт да. Бирөөдөн ушул чүдүбү? Майда чүдө кыла бериңиздер деп атап айткам да. Мен үчүн мында силерге пример мисал айтып атам. Анткени сенин жүрөгүң канчалык ачылган сайын, ошончолук сенден нур көбөйгөндө шайтан сенден качат. Алдындар айтат. Шайтан адамга жолош үчүн биринчи анын жүрөгүн карайт. Эгерде сен жүрөгүңдө кайдыгер, беспечность деп коет го мындай, кайдыгерлик болсо, ал бат эле кирип алат. Эгерде сен жүрөгүңдө ла илаха иллаллах деп күнөө зикирлер болсо, Кур'ан болсо, жүрөк мындай нурдан тура берет. Нурданган жүрөккө шайтан кире албайт. Ал билет, көрөт. Алла айтып атпайбы? Алар силерди көрүп турат дейт, бирок силер аларды көрбөйсүңөр. Ошондо ал синин субханалла жүрөгүңүздө иманыңыздан коркот. Башка нерседен коркпойт.